көптөн бери түз эфирге чыкпай калып, поделиться кылып койсоңуздар. Поделиться кылып койсоңуздар. Угулатал экен, мени угулатат экен. Айтып койсоңуздар, угулатабы жок урбайбы? Айбек Абдурахманов. Ассаламу алейкум, Айбек. Поделиться кылып койсоңуздар. Бүгүн ошо 1-сентябрга теманы тиги азыр момда бир эме болду да. Таксист менен аз калды да. Кичинекей окуучулар баратса ошондон пешеходный переходдон тим эле заңгыраак өтүп кетти. Ошол боюнча тема кылам. Мына 6-5 киши эфирде. Дагы бир поделиться алып койсоңуздар. Так. Так. Баштай берейин. Урматтуу фейсбукчулар, фейсбук колдонуучулар, көптөн бери түз эфирлерге чыккан эмесмин. Эми мындай түз эфирлерге чыгып, мындайча айтканда, муну кичине тим кое турайын дегем да. Бирок азыр фейсбукка түз эфирге чыккан себебим да болуп атат да. Азыр мына могу жерден чыгып келатып, Щербакова менен Орозбековдун кесилишинде тияктан кичинекей балдар өтүп атты да, ата-энесинин колуна кармап. Бир таксист Hyundai Sonata серебристого цвета ошол жерден тим эле заңгырагы боюнча өтүп калды да, энеси мынтип кармап калганга үлгүрдү. Же болбосо мындай өтүп кетмек саңгаңдап. Ошондуктан ушундай бир кайрылуу жасайт элем да. Урматтуу таксисттер, силерди түшүнүп атабыз. Силер да ошону менен оокат кылып атасыңар. Кудай шүгүр, ошону менен оокат кылып үй бүлөңөрдү, бала чакаңарды багып атасыңар. Бирок силер бир нерсени унутуп атасыңар. Силерде да бала чакаңар бар. Силерде да өзүңөрдүн бир туугандарыңар бар. Алдарын